Салам алейкум Алмаз. Эмеге советскийге мындай план кылдым да. Сифон болбой калды. Анткени ошо 40 метрге сифон тебе албайт экен. Сифон 10 метрге гана иштейт экен максимум. Ошондуктан насос варианты эле калды. Ошо 415 метр трубага коюп, могул жерге насос орнотуп, бул жака насос коюп, анан сууну тептериш керек жогору. Анан могул жерге цистерналарды, бочкаларды коюш керек да, чоң-чоң. Сууну топтогону. Анан биринчи вариант могул труба менен биринчи этапта труба жаткызып, могул жерден 50 же 100 труба жаткызып, мондайынан алып өтүп, могул жака чейин 1800 метр болот экен да бул труба. Эң жогорку чекит могул жер 1125. Анан ушул жерден сууну ылдыйга агызып берсе болот да, бул напор менен агат. Жогоруда бир аз тептерсе болот напор менен. Анан эгер суу жетиштүү болсо, кенен болсо, ошо капельное орошение кылыш керек бул жака, болушунча экономдоп. Анда экинчи этапка өтө берсе болот. Экинчи этап трубаны мындайынан өткөрүп, ылдыйдан жаткырып, кийинки 360 гектарга суу чыгаруу боюнча. Буну ошол менин сунушум отдельно эле өткөрүп салыш, могул трубадан эле алып бул жака тарта бербестен, булга отдельный цистерналарды коюп, отдельный бочкаларды коюп бул жака. Анан бул жака отдельный бочкаларды коюш керек, анткени бул жактан эгер бирөө агызып бере турган болсо көп могул жака, анда бул жака суу жетпей калышы мүмкүн да. Ошондой эме көз каранды болуп калат. Ошондуктан эки системаны өзүнчө караш керек. Анан келечекте могулну айылды чоңойтууга колдонсо болот да, ушул эмени, территорияны тамаркага берип. Ошондой биринчи эле жасай турган нерсе бул жерден насос коюп, труба коюп, могул жерге сууну чыгарып алыш керек да. Ушул жерге суу чыккандан кийин анан аны эмеге топтош керек, цистерналарга, бочкаларга. Анан кийинки план ошо бул трубаны жаткырып, бул жака суу чыгаруу. Сиздердин дагы сунуштар болсо, ой пикирлер болсо айтсаңыздар, балки мен бир жерден адашып атам, бир нерсени туура эмес кылып атам.